Саламатсыздарбы. Эмесе же ошондо программасы. Премьер-министр Улукбек Марипов кече күнү Түндүк-Түштүк жолунун Жумгал районундагы курулушу менен таанышып, мыйзам бузуу болгон фактыларды текшерип чыгууну тапшырды. Жолду куруп жаткан Тадини компаниясы менен келишим коррупциялык көрүнүштөрдүн айынан декабрда токтотулган. Бул жолдун сапаттуу бүтүшүнө биз кызыктарбыз. Элге дагы бул жол бүткөндөн кийин бир топ далайчыл кызмат кылыш керек. Ошон үчүн мына азыр көрдүңүздөр, 70% жасала турган жол 10% жасалыптыр. Ошон үчүн булар териштирсин. Биз алдыга жылайлык. Ошон үчүн азыр жолдо келатып, мен да ушу чаңды жутуп келдим. Анткени эл жуткан чаңды биз жетектер дагы жутушубуз керек. Жогорку кеңештин 3 февралдагы жыйынында премьерликке дайындалып жатканда Марипов бул жолдун курулушу боюнча тендерди Кыргызстан өзү эмес, Насия бөлүп берип жаткан Кытай өткөргөнүн жана долбоор өзү дагы Кытай тараптан даярдалганын билдирген. Ошондуктан бул иштер боюнча дагы Бишкек жылуулук борборун модернизациялоо учурунда болгон коррупция кайталанып жаткандай. Кытайдын долбоору менен жасалып атат. Бул долбоорду Кытай өкмөтү тендерди да өзү өткөргөн. 700 миллион доллардан ашык болуш керек. Мен муну мындай азыр эстегенимди айтып атам. Ал эми мөөнөттөрү боюнча бир аз жылып атат. Жана айттым, туннелде маселелер бар. Негизи бул долбоордун бүтүрүшү тездетишибиз керек. Кочкордогу Эпкин менен Жумгалдагы дыйкан айылдары ортосундагы иштер 3 жылдан бери токтоп турат. Ал ортодо америкалык доллардын наркы улам көтөрүлүп, Кыргызстан төлөй турган карыздын өлчөмү да өсүп баратат. Бирок кыргыз тарап көп деле эч нерсе кыла албайт, анткени бардык документтерге ээ эмес. Ошол 3 февралдагы жыйында вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев өлкө кыдырууну Жумгалдан баштоогону сунуштаган. Мындай кылбайлык, эми иш башталганда сиз менен барып жеринде көрбөйлүкпү ушул жолду. Анткени мен туннель жаңы башталганда барганмын, 6 жыл болуп калды. Как раз ушуну жеринде көрсөк жакшы болот эле. Долбоордун жалпы баасы 846 миллион доллар. Анын биринчи фазасына Кытайдын Эксим банкы 400 миллион доллар берген. Кыргызстан жалпысынан 560 миллион доллар кайтарууга тийиш болот. Сыдыгалиевдин айтымында курулуш баалары өтө жогору болуп жазылган жана көз карандысыз эксперттер дагы аны тастыктайт. Анткени ошондой эле иштерди жүргүзгөн башка Кытай компаниясынын баалары бир нече эсе төмөн. Нарын областынын Жумгал районунда эң азыркы маселе турат ушу жол маселеси да, мына Эпкин дыйкан жолу. Эпкин дыйкан, а? Эпкин дыйкан, жазып алсаңыз. Жаздым. Мына 3 жылдан бери, быйыл 3 жыл болот. Ошо жолдун дагы асфальттарын баарын кырып алып салгандагы ошо бойдон турат да чаңдапчы. Баалар бойсо завышенный да, 2 эсе 3 эсе болуп салынганда ошо. Ошондой эле маселелерди 2 жыл мурда депутат Зиядин Жамалдинов дагы айтып, ушундай коррупциялык долбоорлорду өкмөт өзү деле иликтебейби деген. Бирок өкмөт дээрлик жыл сайын алмашат. Ар бир жаңы премьер болсо, коронавируска каршы бөлүнгөн каражаттын 3төн 2си жоголгон сыяктуу улам жаңы иш таап алат. Жамалдинов 19-жылдын май айында минтип айткан. Тетисти ушу депутаттык комиссия түзүп чыгып, анан сиздерге тапшырып, сиздер ушул тергөөгө алдыңыздар да. Мындай курулган объектлер бүгүнкү күндө дагы бар да. Эмне үчүн ошол жакта иш баштабай жатасыздар? Альтернативдик түндүк-түштүк жолдун курулушу, мисалга ал жерде эле көрүнүп турат, узундугу 433 километр, ал эми баасы 846 миллион доллар да. Мындай жатканда ар бир километр 2 миллион долларга туш келип атат да. Тетисти модернизациялоо, датка кемин чубалгысын тартуу, түндүк-түштүк жолун куруу бир да долбоор таза эмес. Же ошондо саламатта калыңыздар.